Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Назарыңыздарда Тез кабар каналынын алып баруучусу Атакул Жалилов. Бул каналдан да бир аз маалымат берип коеюн дедим. Бүгүн Ош облусунун Араван районундагы эски пахта заводдун ичиндеги баалуу мрамор ташынан плиталарды өндүргөн заводко келдим. Азыр заводдун ичинде турам. Бул бүгүнкү күндө учурда гүлдүрөп иштеп аткан завод, чоң завод. Бүткүл дүйнө эли кызыккан мрамор ташынан плиталарды өндүрөт. Чындыгында баалуу таш. Эгерде сиздерге мына ушул таштар, ушул плиталар керек болгон болсо, анда экрандагы телефон номерларга чалсаңыздар болот. Объем бар, көрүп турасыздар. Даяр, бул жерге поддонго жийип сиздерге даяр кылып койгон. Бары шлифовкадан өткөн. Негизи мына бул өтө чоң аппараттан, техникадан, станоктон шлифовка болуп өтөт, теп-тегиз чыгат. Дал ушундай болуп чыгат тугандар, көрүп турасыздарбы? Түрлөрү, түстөрү ар түрдүү. Бир караганда баарынын түстөрү окшош эле. Кээ бирлери сал яркыйраак, кээ бирлери темныйраак. Мунун калыңдыгы ушул заводдо 1 сантиметрден баштап 3 сантиметрге чейин калыңдыкта чыгат. Эгерде андан да калыңыраак керек десеңиздер, анда заказ кылсаңыздар чыгарып бере берет тугандар. Анан стандарт, кадимки кафелдин стандарт размериндегидей да бар. Экилик калыңдыкта, мисалы мына 30-60, тиги деле 30-60. Ал эми булардын узундугу болсо 2 метрге чейин болот. Бул жылтыраган ташты көрүп турасыздарбы? Эч кандай краска эмес. Бетине эч кандай клеенка же пленка жабыштырган эмес. Бул естественный, өзүнүн свети, өзүнүн түсү, өзүнүн гүлү. Көрдүңүздөр? Кудай жараткан түсү. Чоң ташты чоң унаага жүктөп келип, ушул жерде заводдон, станоктон кескенде таштын катмарлары ушундай гүл болуп чыгат. Анан шлифовкадан өткөргөндөн кийин ушундай жылтырап чыгат, көрдүңүздөр? Муну сиздер фасадка иштетесиздер. Жер үй боло, же дом боло, башка курулуш боло, офис боло, чоң здание боло, кыскасы эмне курулуш болсо, анын сырткы фасадына, көп кабаттуу үйлөрдүн фасадындагы, 1-2, 3 кабаттындагы коммерческий помещениялардын сыртына, же болбосо жер үйлөрдүн сырткы дубалынын сыртына, же болбосо фундаментинин сыртына иштетсеңиздер боло берет. Ал эле эмес, бул завод мынандай балясыняларды да чыгарат. Лестницага, подоконниктерге да иштетсеңиздер болот. Мына бул 3 сантиметрлик калыңдыкта турат го, ушуларды көбүнчө подоконниктерге, анан лестницаларга иштетсеңиздер аябай жакшы чыгат. Полдорго иштетесиздер. Көбүнчө мисалы кухняга, санузелдерге, же болбосо офистеги кабинеттердин, коридорлордун полдоруна аябай жарашат. Аябай жакшы чыгат. Көрдүңүздөрбү? Бул таш, туугандар, бул Кыргызстандан өндүрүлөт. Кыргызстандын Ошунун Араванынан өндүрүлөт. Ушундай таш чыгат да. Туугандар, булардын баасы мен сиздерге айтып коеюн, 1 метр квадраты 2 сантиметрлик калыңдыктагысы $25 болуп атат. Былтыркы жылы дал ушул мезгилдерде күз айларында $40 болчу. Бул завод азыр учурда курулуш сезонун эске алып, акция жарыялаптыр. $25 түшүрүптүр, тагыраак $15 арзандатыптыр. Сезондон пайдаланып сиздер бул таштарды, плиталарды алып калыңыздар, апарып бастырып калыңыздар, бар жоңуңуздарды жылтыратыңыздар. Экранда номерларга суроолор болсо чалсаңыздар болот. Ал эми кененирээк маалыматты төмөндөгү ссылкадан же болбосо Тез кабар каналынын видеосунан көрүп алсаңыздар болот. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Бул каналды көрүп, лайк басып, комментарий жазып туруңуздар.